жеримди берип койбойм тажиктарга. Сүйүнгөнүм ушу үй бүлөмө жетейин деп сүйүндүм да. Телефонду өчүрүп эле малга жеткичек болуп эле ата баштады. Ошо көчөдө тажиктер уже машинесиге курал жаракты алып өтүп атат экен да. Өзүм менен телефон кылдым айткенде башталыптыр. Кала тургандай эле болдум, коркупчу. Жолдо машинабыз бузулуп зорго жеттик, Жылдаркумга тоого. Нарак бере алмай ок түштү. Дагы эле биз шок немедебиз да. Стресстебиз, стресс. Буң деп атылды. Үйдүн алдыда казан табагымда улдап кетти тажиктер. Буңуз көбөйбөс эми келе бериң деп. Кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кол салууда көчүрүлгөн жай тургундарды кайрадан Борбороз Бишкек шаарына эвакуациялоо иштери жүрүп жаткан учуру. Өз үйлөрүнө, жерлерине болгон сагынычы күч болуп жаткан эки үй бүлө менен маектешкенге аракет кылдык. Исламова Салия. Лейлек районунун Жаштык айылынан келдим. Бир балам бар, күйөөм Москвада. Мен Юзбаева Жамила, Лейлек районунун Максат айылынан болом. 4 балам бар, күйөөм азыр айылда калды, бизди бул жака жөнөттү. Эже мынакей ошол учурга барбай эле коелучу, бирок ошол эстесек кандай болду? Ал учурда эмне менен алек болуп аттыңыздар эле? Сарышы балам мектепке жөнөтүп жатсам, өзүм менен телефон кылдым айткенде башталыптыр. Экөөң отурасыңбы, биз жака эле келгиле, энемдер Бешкенттен болот. Элек өзүм. Ошо үйдө мал бар эди, малды акылга кылмап, жабыштырып эле келе бергиле деп, ошентип телефонду өчүрүп эле малга жеткичек болуп эле ата баштады. Онун үнүн эшитип эле тамам колума эчтеке кирбей. Балам экөөсүн ары бери эле койду камап, жолго чыктык, коңшубузга чыгып, анын машинасына отуруп, анан жолдо кайначам машинасына отуруп, машинадан түшүп дөңдөрдөн. Акырма-акыр жүрүп, жолдо машинабыз бузулуп зорго жеттик, Жылдаркумга тоого. Үйдө экөөңүздөр эле элеңиздер. Күйөөм Москвада, экөөбүз эле жатып алабыз, ушул тыңшап жатабыз да кеч. Ушу үнү чыкса эле тамам. Өзүңүз менен эмнелерди ала алдыңыз? Өзүбүз менен дайым ушу бир сумкада документтер болот. Ошону алдык. Ошо кийген кийимибиз менен эле айтам го, ошо малдыкка нары бери эле малды камадык дагы. Документтерди сумканы шарт көтөрүп эле чыга бердик коңшубузга. Коңшубуздун машинасына илешип алайык деп. Эже сиздер ошол учурда эмне кылып аттыңыздар эле? Мен эртең менен турдум. Эртең менен турсам, эртең менен уктап калдым. Түнү менен коркуп уктаган жокпуз да. Биз Максат айылда чең арада турабыз. Платинада мындай немеде турабыз да. Үйүбүздүн аркасында тажиктердин көчөсү бар. Ошол жолдошум түнү менен уктаган жок да, коркуп. Бир күн алдын бирдеме атылды да, анан коркуп жолдошума бирдеме атылды да десем, азыр мен группаны карап көрөйүнчү деди. Анан группаны караса, тажиктер неме аткан экен, бая бирдеме. Тынчтык эле экен, жата берейик деди. Анан башка айылга кетейикчи десек, жок деди. Анан уктап калдык. Эртең менен саат 7-де ойгондук. Турсам, анан группаны көрсөм, баткенде атылыш башталыптыр деди. Анан тура калып, жолдошум уктап жатат эле, 1 саат уктады. Анан чал дейм да, туруң, атыш дагы башталыптыр деди. Анан ордунан турду дагы кийинип эшикке чыкса, үйүбүздүн аркасында көчө бар. Ошо көчөдө тажиктер уже машинесиге курал жаракты алып өтүп атат экен да. Анан жүгүрүп келип, чыккыла балдарын чыккыла, уруш болот окшойт деп. Чыктык, колумга ошол бир документти жолдун эшигин алдыга коюп койгонмун документ. Ошону алып эле жүгүрүп чыктык көчөгө. Балдардын эртең менен туруп эле үстүн биринчи кийип алат да кийимин, мектепке барабыз деп. Балдар мектепке жөнөгөн экен. Анан катта жолго чыктык, катта жолго чыккандан кийин бүгүн мектеп дагы иш болбойт эди, мен өзүм садикте иштейм да. Анан майли, мен бизге алып буйрук келе элек, мен ишке барамын, балдарды алып кете бериң дедим. Анан балдарды алып кетти күйөөм, жолдошум. Өзүм калдым, өзүм кеткенден кийин башталып кетти, саат 7:30-8 эле да. Башталып кеткенден кийин көчөнүн ары бериге жүгүрөм, бияга жүгүрөм, өлүп кала тургандай эле болдум, коркупчу. Алдымда түшө тургандай эле болду. Нарак бере алмай ок түштү. Калтырап, титиреп, шокко түшүп калдым. Анан бир чоң машина келип калды.
токтоттум, миндим, анан ошо Максат айылынан чекке эле чыкканда ок тийди машинебизге. Анан шапиярыбызга тийди, бардык немелерге тийип мен эңкейип калдым. Уже үстүмгө шишелер, неме айнектин шишеси түшүп калыптыр үстүмө. Анан кытышып, жызылдады, анан алып машинебиз жүрбөй калды, баллону жарылып. Бирдеме кылып айылга жеттик, жаштык айылга. Үй бүлөм ушул жакта эди да. Мен оюм үй бүлөмө жетишим керек дедим. Анан үй бүлөмө жетип Даркын деген айылга бардык. Күйөөм, үй бүлөмдү таптым мен. Мен сүйүнгөнүм ушу үй бүлөмө жетейин деп сүйүндүм да. Даркынга бардык, анан Даркынга баргандан кийин дагы паника боло берди, буруш болот экен депчи. Анан күйөөм бул жака жөнөтүп жиберди Бишкекке. Бир спринтерди тапты дагы. Бул жака жөнөтүп жиберди. Бул жака жөнөп келсек, ошто машинебиз бузулуп калды. Анан бир сутка калып кеттик. Ошто кардыбыз ачып, түн эде 1-2 эде, анан кардыбыз ачты, балдарды столовойго алып кирейик деп. Оштун столовойго кирсек, бир Медер деген бала бар экен, жакшы балачы. Ошол бизди көрүп калып, кардыбызды тойгозуп, бир үй таап, ошол үйгө алып барды. Оштуктар аябай жакшы калк экен. Бизге жардам берди. Биз жалгыз эмес экенбиз да, бизге жардам берет экен кыргыздарчы. Анан балдарым Кыргызстанда жакшы адамдар көп экен деп бардыгы сүйүнүп. Дагы эле биз шок немедебиз да. Стресстебиз, стрессте. Дагы эле ошол стрессте. Эже мынакей ошол учурда бул нерседе дайыма эле бат-баттан эле кайталанчу болду да акыркы учурда. 2021-жыл болгондо үйүбүз күйүп кетти да. Күйүп кетти 2021-жыл. Качканбыз ошолдо да адырма-адыр качканбыз. 3-4 күндөн кийин келсек, үйүбүздө эчтеке жок да. Үйүбүз теп-текиз. Үйдүн алдыда казан табагында уурдап кетиптир тажиктер. Эми эптеп-септеп түрктөр үй салып берди, жакшы кылып. Азыр дагы күйөөмө, жолдошума айтам, үйдү барып көрүңчү десем, үйгө түшө албайт экенмин дейт. Биз жак опасный да, коркунучтуу. Үйүбүздүн аркасында эле тажиктердин көчөсү бар, тажиктин жери бар да, ошого күйөөм түшө албайт. Ошого келгенимден бери сурайм үйүбүз кандай экен деп. Бирок үйүбүз жөнүндө маалыматыбыз жок да. Үй кандай болду экен деп. 4 балам менен кыйын да. Ошо өзүбүздүн үй болгондо жакшы эди. Былтыркы учурда дагы ушу сиздердин үйүңүздөр өрттөнүп кетиптир, анан анда дагы ушундай кыйроого учураган экенсиздер, анан балдар деле коркуп калдыбы? Ооба. Тим более сиздер чек арада болсоңуздар. Чек арада болсок дагы күйөөм, жолдошум экөөбүз очурт уктайбыз. Көбүнчө күйөөм мени көбүрөөк уктатат, сен иштейсиң деп, бакчада иштейсиң деп. Өзү уктабайт да, эртең маңыл 1 саат, 2 саат уктайт. Түнү менен ошо айнектерди тиктейбиз да, бир тажик келип бирдеме кылабы депчи. Балдарым да көчөгө чыгып ойнобойт, үйдө эле отурат. Тажиктер тийишет да бизге, таш ыргытат үйүбүзгө. Же кыйкырып өтөт, Бапеш Тажикстан деп. Кыйкырып, бакырып, коркутуп өтөт да биздечи. Ошого президент бизге кайрылат дедим, чек араны биринчи орунда бизге чек араны чечип берсин. Үйдө тынч уктайык дейм да, жолдошум экөөбүз. Негизи эле ушул нерсе дайыма эле кайталанып турабы сиздердин айылыңыздарда деле? Айылыңыздар деле дайыма эле ушундай кыйроого учурайбы? Ооба болот. Ушул Максат айылда болсо биз дагы эле коркуп отурабыз. Бизге дагы алең болот деп үндөрү угулат. Өз кышта 1 жыл боло элек али өлүп чыгып временге салып чыкканыбызга али. Туугандарыңыздар эмне экен ал жактагы? Тууган тушкан кандай экен? Каякта? Баткендегилер азыр деле бар да, кошуна колоң дегендей. Кошуналарыбыз ончомчасы бизге окшоп ушинтип Бишкекке келип атат. Келип жатат. Өзүмдүн энемдер Бишкенттен өтүп, алар дагы ошентип коркуп келип атат. Туугандарыбыз барынчамчасы келип жатат бияка. Балдарыңыздар менен азыр балдарыңыздардын кыялдары, алар эмнелерди айтып, көбүнчө айтып атышат азыркы учурда? Үйүбүзгө. Ошо үйүбүзгө качан барабыз дейт. Уруш качан токтойт экен деп ошентип турат азыр. Ошондой дейт. Уруш качан токтойт экен дейт. Ошо кичине 4 жашар кызым дагы ушул дейт. Апа, уруш качан токтойт экен дейт. Үйлөрүн сагынып атышат да. Азыр эми бул жакта кандай болот эже, сиздер келдиңиздер, эл кандай жардам кылып атышат? Баары бир өз үйүң, өлөң төшөгүң жакшы, бирок айла жоктон ушул нерсе болуп атат да. Бирок Жакшы карап атат, эми жакшы. Ушунчалык кыргыз элибиз бар экен, кыргыз элине карап кең деп, ушунчалык кең деп үйгө алып кирип менен карап атат, жакшы да ушул. Канча көңүлүбүз көтөрүп.
Өзүңүз негизи үйдө элесиз айылда. Үйдө эле балам экөөбүз эле. Негизи эле мына ушул 2021 дагы болгон да бул нерсе кайталанган. Ошол учурда дагы силерге зыян тийген эмес беле? Мен ал Тажикстанда жигдайылда эдим алда. Мен жигдайылдан бөлүнүп чыкканмын, жигдай ал жаштыкка. Оякта да коркуп отурдук. Жигдайылда болгонубузда. Тополоңдон кийин анан кийин 3-4 күндөн кийин бирдемке такси кылып арка айылына келип анан өзүм үйүмө Бишкентке келгенмин. Ошакта анча жүрүп кийин дагы сал тынчыгандан кийин дагы жигдайлыга барып кийин ушу сентябрда үй баштадык да. Ушу кышка чейин бүтүрүп ошол кайгычтан эле тургузуп ичине шкатырка кылып эле отурабыз азыр. Балаңыз канчада? Балам 6-да. Чоңойгондо ким болосуң? Атың ким? Рыскелди. Чоңойгондо ким болосуң? Чоңойгондо Мейса. Милициялар эмне жумуш кылат? Оруларды тутат. Кийин алтымышчылдыкта жасаса өткөзбөйт. Оякка кийин өткөзөт. Ушундайлар көп көргөн да. Дагы эмне кылышат? Өтөм дегенде кийин тутуп алып камакка салат. Үй баш балдарды кармайт, э? Атаңды сагындыңбы? Ооба. Телефон менен сүйлөшөсүңбү? Ооба. Самат, э? Апаңды ыйлатпай, апаң каршы ыйлап атпайбы сени? Ыйлатпа, э? Макул. Үйүңө кеткиң келди дагы? Ооба. Атасы менен сүйлөшсө да ата пулуңуз көбөйдүбү деп сагынат, келе бериң. Пулуңуз көбөйбөсө эми келе бериң деп. Жакшы жагын ойлой эле келесиң. Жардам берип аткан, жардам алып келип аткан элге ыраазычылык билдире эле, анан эң башкы кыялдар менен бөлүшөлүчү же. Ушул заманыбыз тынч болсо ушул үйүбүздө тынч жашасак ушул да энди. Ушул чек чечип берсе ушул тынч жашаганыбыз ушул энди. Ушунчалык кыргыз элим бар экен. Биз жалгыз эмес экенбиз да. Жакшы адамдар көп экен. Кыргыз болгонума мен жалгы ыраазымын да. Миңде миң ыраазымын кыргыз болгонумачы. Кыргыз элиме чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Бизди көтүдө калтырбады. Жардам берди, чоң рахмат. Ошо бир спринтерде келдик, бир спринтерде катта кичик 26 адам келдик. Жүк ташуучу спринтерде. Тагылып бирдемке кылып жеттик да энди. Бир машинада келдик экөөбүз. Ошто машинабыз бузулуп калып, температура кулуп балдар. Азыр бул дагы температура. көңүл айнып, кусуп зорго жетип келдик. Өзү дагы мынтип күн сууктап баштады, кийим кечелери дагы жок. Качкан боюнча жүрөбүз да. Бул өткөн окуядан бир гана чоңдор эмес да, ошол кичинекей жаңы тили чыгып келе жаткан бөбөктөрүбүз дагы зыян тартканы көрүнүп турат. Анткени коркуу сезиминен улам жаңы тили чыгып келе жаткан бөбөктөрүбүз коркконунан сүйлөгүсү да келбей калыптыр. Азыр биз бир аз маектешкенге аракет жасайбыз, э? Атың ким? Камила. Канча жаштасың? Канчага чыктың? 4-кө чыктың, э? Камила, чоңойгондо ким болосуң? Туты. Эмне кылып атың эле ошол учурда? Ким кийип атат эдим көз сапканда. Карасам тажиктар яшик менен немелерди көтөрүп кетатат. Нелерди? Мылтыктарды. Анан
Анан ашы катта жолго чыктык. Автобус келди, автобуска инип Жаштыкка келдик. Анан баска түшүп барсак, буң деп атылды. Зулайха эжем келди машинасы менен. Бизди алып кетти. Анан энем у жактан түшүп келатат экен. Корктуңбу апаң эмне болду деп? Ооба корктум. Мындай нерсе болбой эле койсо экен дейсиңби? Ооба. Чоңойгондо эмне кыласың, чоң жигит болгондо? Солдат болам. Кыргызстанды жакшы көрөм. Жемди берип койбойм тажиктарга. Негизи эле мектептен кайсы сабакты жакшы окучу элең? Математика. Азыр мектепке барбай дагы жаман болуп атасыңбы? Ооба. Буюрса мектепке дагы барабыз, Сендер чоң жигит болгондо сөзсүз түрдө апабызды ыйлатпайбыз, Ооба. Азамат, өзүң кыялдарың менен бөлүшчү. Эмне болгуң келет? Мектепке баргым келет. Катта болсом солдат болом. Элимди тажиктарга бербейм. Буюрса мектепке барабыз, анан жакшы окуйбузбу? Ооба. Жакшы окуп, апабыздын ак сүтүн актайбыз, Ооба. Азамат. Анда апаңардын тилин угуп, буюрса өзүңөрдүн ал жак тынчып калса, баткен, тынч болуп калса үйүбүзгө барабыз, Анан биз конок барабыз, силер тосо аласыңарбы? Ооба.